Президент Садыр Жапаров бүгін 30 мартта Кытай Эл Республикасынын Коммунисттик партиясынын Борбордук комитетинин саясий бюросунун мүчөсү, Кытай Эл Республикасынын Сянцзян Уйгур автономиялуу районунун партиялык комитетинин катчысы Ма Синжуйду анын Бишкекте болгон жумушчу сапарынын алкагында кабыл алды. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан билдиришти. Жолугушууда мамлекет башчысы Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы салттуу достук жана ынак коңшулук мамилелер, өз ара ишеним ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүктү мындан ары чыңоого, ошондой эле жалпы кызыкчылыктарга толук жооп берген аймактагы туруктуулукту жана коопсуздукту бекемдөөгө өбөлгө түзөөрүн белгиледи. Садыр Жапаров Кытай Кыргызстандын негизги соода жана инвестициялык өнөктөштөрүнүн бири экенин баса белгилеп, тактап айтканда Кыргызстан менен Сянцзян Уйгур автономиялуу районунун ортосундагы соода жүгүртүү көлөмүнүн өсүшүнүн оң тенденциясын белгиледи. Ал биргелешкен транспорттук логистикалык инфраструктураны өнүктүрүүгө жана сооданын көлөмүн мындан ары жогорулатуу үчүн соодада өз ара пайдалуу шарттарды түзүүгө өзгөчө көңүл бурду. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу долбооруна токтолуп, мамлекет башчысы бул Кыргызстан менен Сянцзян Уйгур автономиялуу районунун ортосундагы соода экономикалык кызматташтыкты тереңдетүүгө салым кошуп, экономиканын башка тармактарын өнүктүрүүгө да мультипликативдик таасирин тийгизээрин белгиледи. Инвестициялык кызматташтыкты кеңейтүү тууралуу сөз кылып жатып, президент Садыр Жапаров учурда Кыргызстанда жагымдуу бизнес чөйрөсүн түзүү жана чет элдик инвесторлордун кызыкчылыктарын коргоо боюнча активдүү иштер жүрүп жатканын баса белгилеп, ага байланыштуу Сянцзян Уйгур автономиялуу районунун компанияларын Кыргызстандагы инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууга катышууга чакырды. Сянцзян Уйгур автономиялуу районунун партиялык комитетинин катчысы өз кезинде Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпиндин жолдогон ысык саламын айтып, Кытай делегациясынын Кыргызстанга болгон иш сапарынын негизги миссиясы эки мамлекеттин башчыларынын ортосундагы макулдашууларды ишке ашыруу экенин белгиледи. Ма Синжуй Сянцзян Уйгур автономиялуу районунун жетекчилиги Кыргызстандын аймактары менен кызматташуу активдештирүүгө ниеттенип жатканын, бул маселе азыртадан эле күн тартибинде турганын белгиледи. Ал соода жүгүртүүгө токтолуп, Кыргызстан Сянцзян Уйгур автономиялуу районунун эң ири өнөктөшү болуп калганын, өз ара сооданын көлөмү буга чейин эле 1 миллиард АКШ долларына жеткенин баса белгиледи. Соода алакаларын илгерилетүү үчүн Ма Синжуй өлкөлөр ортосундагы өткөрмө пунктундагы инфраструктураны жакшыртуу демилгесин колдоп, ошондой эле алардын санын көбөйтүүгө кызыктар экенин билдирди. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу долбоорунун маанисин белгилеп, Ма Синжуй анын 3 тарап үчүн тең чоң экономикалык маанисин баса белгиледи. Сянцзян Уйгур автономиялуу районунун партиялык комитетинин катчысы Кыргызстан менен энергетика, медицина, маданият жана туризм тармагында кызматташуунун мүмкүнчүлүктөрү боюнча сунуштарын айтып, ошондой эле Кытай Эл Республикасынын жогорку окуу жайларында Кыргызстандан барган студенттерди окутууга квоталарды көбөйтүүнү сунуштады. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шайкиев Жалал Абад облусунун Аксы районундагы Кербен аэропортунун абалы менен таанышты. Бул тууралуу Жогорку кеңештин коомчулук жана жалпыга маалымдоо каражаттары менен байланыш бөлүмү билдирет. Аталган аэропорт ишке берилсе, Аксы, Ала Бука, Чаткал райондорунун, Таш көмүр шаарынын жана Шамалды Сай, Кызыл Жар 12 шаарларынын 350 миңден ашуун тургун үчүн аба каттама ачылып, жергиликтүү элге ыңгайлуу шарт түзүлөт. Муну менен катар Өзбекстан менен чектешкен Жетиген айылындагы мамлекеттик чек ара көзөмөл өткөрмө жайы ачылса, коңшу өлкөнүн 350 миңден ашуун калкы да Кербен аэропортунун тейлөөсүнөн пайдалана алышат. Азыркы тапта аба майданынын аэробекети заманбап шартта толугу менен бүткөрүлгөн, бирок учуу тилкелерин кеңейтүү жана аларды асфальттоо иштери аягына чыгарыла элек. Андыктан төрага Нурланбек Шакиев, Манас Хейларалык аэропорту ачык акционерлик коомунун башкармалыгынын төрагасы Манасбек Самидиновго ушул жылдын август айына чейин бардык жумуштарды бүткөрүү талабын койду. Кыргызстан менен катар коңшу Өзбекстанда калкын тейлеп, эл аралык макамга ээ боло турган Кербен аэропортунун мүмкүнчүлүктөрү кең. Анткени Борборго жана башка аймактарга барчу жол узак болгондуктан учак менен каттоону каалоочулар арбын болоору анык. Андыктан аба каттамын тез арада ачуу үчүн керектүү иштерди ыкчам аягына чыгаруу зарыл, деди төрага. Кыргызстан Корея менен кызматташтыкты кеңейтүүгө чоң маани берет. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Корея Республикасынын мурдагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Чечхон шаарынын азыркы мэри Ким Чанг Гю жетектеген кореялык делегация менен жолукканда билдирди. Эдил Байсалов Чечхон жана талас шаарларынын ортосундагы кызматташтыкты түзүү боюнча келишимге кол коюлганын кубаттап, бул жаңы достук көпүрөсү болуп Кыргыз Республикасы менен Корея Республикасынын ортосундагы эки тараптуу кызматташтыкты чыңдоодо маанилүү роль ойнойт деген ишеним билдирди. Корея Республикасы Кыргыз Республикасынын Азия Тынч океан аймагындагы негизги өнөктөштөрүнүн бири. Муну эске алуу менен биз Корея Республикасы менен достук мамилелерге жана кызматташтыкты кеңейтүүгө чоң маани беребиз, деди Эдил Байсалов куттуктоо сөзүндө. Ал ошондой эле Ким Чанг Гю мырзанын Кыргыз Республикасындагы элчиси болуп турганда шайлоо процессин заманбап технологиялар менен камсыз кылуудагы өзгөчө ишин белгиледи.
Чечхон шаарынын мэри Ким Чанг Гё Кыргыз Корея кызматташтыгы ар түрдүү тармактарда динамикалуу өнүгөт деген ишенимин билдирди. Корея Республикасы экономиканын автомобиль өнөр жайы, роботторду, станокторду жана эң заманбап өнөр жай жабдууларын чыгаруучу, IT чечимдерди чыгаруу сыяктуу экономика тармактарын өнүктүрүү жана чакан жана орто бизнести өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү боюнча чоң жана уникалдуу тажрыйба топтогон. Биз өз тажрыйбабыз менен бөлүшүүгө жана өлкөбүздүн ортосундагы соода экономикалык жана маданий гуманитардык байланыштарды чыңдоо үчүн зарыл чараларды көрүүгө даярбыз, деди Ким Чанг Гё. Жолугушуун жүрүшүндө тараптар өзара соода жүгүртүүнү көбөйтүү, Кыргыз Республикасынын экономикасына инвестиция тартуу, туризм, айыл чарба тармагында кызматташууну жакшыртуу, ошондой эле жумушчу күчүн тартуу жана студенттерди окууда алмашуу боюнча маселелерди талкуулашты. Улуттук статистикалык комитетинин акыркы маалыматына ылайык, Кыргызстанда жүрөк кан тамыр ооруларынан каза болгондордун көрсөткүчү 51,8%ды түзөт. Бул тууралуу журналисттерге ЭАЭПтин эл аралык медициналык форумунда улуттук кардиология жана терапия борборунун директору Талант Сооронбаев билдирди. Анын айтымында бул көрсөткүч айрым факторлор менен байланыштуу. Тамеки чегүү, пассивдүү жашоо образы, майлуу тамактар, физикалык активдүүлүктүн жетишсиздиги жана башкалар. ЭАЭПке мүчө өлкөлөрдөгү кесиптештер менен учурда кырдаалды талкуулоо жана аны чечүүнүн жолдорун издөө үчүн чогулдук. Анткени ЭАЭПтин бардык өлкөлөрүндө жүрөк оорусунан көз жумгандардын саны кыйла жогору, деди ал. Чакан ГЭС ачык акционердик компаниясынын жетекчилеринин бири пара менен кармалды. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматынан билдиришти. УКМК тарабынан энергетикалык коопсуздукту камсыз кылуу боюнча иш-чаралардын жана козголгон кылмыш ишин тергөөнүн алкагында өлкөнүн энергетика тармагындагы коррупциялык схеманын бети ачылды. Анда Чакан ГЭС ачык акционердик компаниясынын жооптуу адамдары тарабынан курулуш иштери боюнча тендерлерди өткөрүүдө аткарылган иштердин сапатына зыян келишине карабай алдын ала пара алышкан. Тергөө тарабынан Чакан ГЭС ачык акционердик компаниясынын жетекчиси жеке ишкерлерден системалуу түрдө түзүлгөн келишимдин суммасынан 10% өлчөмүндө акча каражатын пара түрүндө талап кылган. Эгерде андан баш тартса, жеке компаниялар тарабынан аткарылган иштер үчүн акча каражатын төлөөнү кечеңдетүү менен коркутканы аныкталды. Атайын жүргүзүлгөн акча миликтөө иш-чараларынын натыйжасында 150 000 сом акча каражатын алып жаткан жеринен кармалган. Алынган далилдердин негизинде кармалган жаран Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 98-беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын УКМКсынын тергөө абагынын убактылуу кармоочу жайына жайгаштырылды. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. 2022-жылы эл каттоонун натыйжалары Кыргызстандын калкынын билим деңгээли кыйла жогору экендигин тастыктады. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматында айтылгандай, 15 жаш жана андан улуу курактагы калктын санынын 29%-нын жогорку жана толук эмес жогорку билими бар, 22%-нын орто кесиптик жана башталгыч кесиптик билими бар, 34%-нын бүтүргөн орто жалпы билими бар жана 10%-нын негизги жалпы билими бар. Калктын 4%-нын гана башталгыч билими бар, 1%-нын башталгыч жалпы билими жок болуп чыкты. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы эмдөө сертификаты жок жарандар ажылыктын тизмесинен чыгып калышы мүмкүн экендигин эскертти. Муфтияттын маалыматына караганда 2019-2023 жылдар ичинде ажылыктын электрондук базасына катталып, кезек күтүп турган талапкерлер Сауд Аравия королдугунун саламаттык сактоо министрлигинин талаптарына ылайык COVID-19 каршы эмдөөдөн өткөндүгү тууралуу сертификатты талап кылынат жана ар бир ажылыкка баруучу талапкердин делосуна тиркелүүсү зарыл. Эскерте кетсек, Кыргызстанга быйыл 6000 квота бөлүнгөн. Бүгүн Ал Арча мамлекеттик резиденциясында соода экономикалык, илимий техникалык жана гуманитардык кызматташуу боюнча Кыргыз-Орус өкмөттөр аралык комиссиясынын 24-жыйыны болуп өттү. Жыйындын жүрүшүндө тараптар өзара кызыкчылык туудурган ар башка чөйрөлөрдө эки тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүүнүн учурдагы абалына жана мындан аркы перспективаларына тиешелүү маселелердин кеңири чөйрөсүн талкуулашып, анын алкагында бир катар документтерге кол коюлду. Алсак, алардын арасында билим берүү жаатындагы кызматташтыктын алкагында быйыл 2023-жылдан баштап Орусия тарап Кыргызстандын 2 шаар 7 облусуна 9 мектеп куруу боюнча ишин баштайт. Алардын баары бир типтүү болуп, 1224 орундуу жана окуучулар үчүн бардык шарттары каралган мектептер болот. Алардын баары Россия Федерациясы тарабынан каржыланып, окутуу шарттары эки өлкөнүн эрежелери менен жүргүзүлүп, окуучулар эки өлкөнүн тең күбөлүк жана аттестаттарын алуу укугуна ээ болушат. Өкмөт аралык макулдашууда бул мектепти бүткөндөр эки стандарт менен окутулат. Бул Кыргызстандын билим берүү стандарттары, анан Россиянын билим берүү стандарттары менен. Аттестатты алганда дагы эки өлкөнүн аттестатын алат. Кыргыз Республикасынын, анан Россия Федерациясынын. Кыргыз Республикасындагы каалаган окуу жайына өтсө болот, Россия Федерациясында өтсө болот, башка өлкөлөрдө өтсө болот. Ошон үчүн эки стандарт менен. Мугалимдер дагы ошондой болот. Россия Федерациясынан дагы кээ бир баягы
дагы мугалимдер келет, анан биздин Кыргызстандан дагы. То есть эки өлкөдөн тең мугалимдер алынып иштей беришет. Буга катар болуп өткөн Кыргыз-Орус өкмөттөр аралык комиссиясынын жыйынынын жыйынтыгында Кыргызстан жана Россия 2023-2024 жылдагы жылытуу мезгилине 875 миллион киловатт-саат электр энергиясын импорттоо боюнча келишим түзүлүп, кол коюлганы белгиленди. Жана Орусиянын Unique Green Energy компаниясы менен Бишкектин Solar компаниясы 300 мегаватт электр энергиясын күндөн бөлүп чыгаруучу станцияны куруу боюнча келишимге кол коюлары айтылды. Электр станциясы Сыкөл облусунун Торайгыр айылынын 400 гектар жер аянтына курулмакчы. Курулуш иштери жакын күндөрү башталары да айтылды. Алар ошо 300 мегаватт электр энергиясын күндөн бөлүп чыгаруучу станцияны курганга демилгелеп келишти. Ошону менен бир топтон бери ушул жумуш алып барып аткан болчу. Азыр ошо логикалык жыйынтыкка келип калды деп атам да. Эми азыр бул кол коюунун жыйынтыгы менен ушул көлдөгү Торайгыр айылындагы 400 гектар жерге ушул күн энергиясынан электр станциясы курулуп башталмакчы. Жер маселеси чечилди булардыкы өткөн жумада. Эми каражат маселесин российский компания жанагы Unique Green дедим го, ошолор чечилип атат. Ушул жакынкы арада бир айдын ичинде башталат болуш керек. Министрлер комитетинин төрагасы Акылбек Жапаров менен Россиянын өкмөтүнүн төрагасынын орун басары Алексей Аверчуктун төрагалык алдында соода экономикалык, илимий техникалык жана гуманитардык кызматташуу боюнча Кыргыз-Орус өкмөттөр аралык комиссиясынын кеңейтилген курамдагы жыйынынын алкагында Акылбек Жапаров Кыргызстан Россия менен өнөктөштүк мамилелерге ар дайым өзгөчө маани берерин белгиледи. Ал Россияны союздаш гана эмес, салттуу түрдө соода жана инвестициялык өнөктөш экенин белгиледи. Имеющихся в сегодняшней повестке кыргызско-российских отношений. Тарыхый, маданий тыгыз байланыштардан улам келип чыккан мамлекеттерибиздин ортосундагы союздук мамилелер жана стратегиялык өнөктөштүк өлкөбүздүн тышкы саясатынын маанилүү артыкчылыктарынын бири болуп саналат. Учурда биздин өз ара аракеттенүүбүз мамлекеттердин турмушунун бардык чөйрөлөрүндө жана мамлекеттер аралык диалогдун бардык деңгээлдеринде ишке ашырылып жатат. Россия биздин эң жакын союздашыбыз гана эмес, салттуу түрдө Кыргызстандын негизги соода жана инвестициялык өнөктөштөрүнүн бири болуп саналат. Биздин өлкөнүн тышкы соодасынын түзүмүндө өзгөчө орунду ээлейт. И на всех уровнях межгосударственного диалога. Кошумчаласак, Кыргыз-Орус өкмөттөр аралык комиссиясынын жыйынтыгында бир катар документтерге жана протоколдорго кол коюлду. Бакытбек Болсунов, Майрамбек Асанов, Азия ТВ, Бишкек. Элмирза Жакыпов болгону 6 жашта. Ал кан оорусу менен жабыркап баштаганына 1 жылга жакындап калган. Бир жумадан бери абалы оорлошуп бүгүнкү күндө Ош облустук балдар ооруканасынын жандандыруу бөлүмүндө жатат. Анализдер жакшы чыгып аткан. Анан ровно 1 жыл болгондо кайта ооруп, ушул оорусу анализ тапшыртканда ушу жерге келгенде кандан бластный клетка чыгып калды, ага кошулуп пневмония болуп калды. Азыркы учурда реанимация бөлүмүндө жатабыз. Врачтар баары эле сөзсүз костный мозгду пересадка кылыш керек деп атышат. Ал үчүн көп сумма керектелет экен. Россияга анализин жөнөтүп, ошол жерден такталып келген острый миеломонобластный лейкоз М4 вариант группа высокого риска деп келген. Азыркы учурда эми кайтадан химия алып, балам костный мозг операциясына чет өлкөгө алып барганга мажбурбуз. Бул жерде кылынбайт экен. Элмирзанын апасы Сабина Маликованын айтуусунда уулунда алгач оорунда эч кандай белгилери байкалган эмес. Ойноп күлүп эле жүргөн. Кокусунан эле жөтөлүп көп ооруй баштаган. Дарыгерлерге кайрылышканда анализдин жыйынтыгы менен аккан оорусунун оор түрү аныкталган. Алгач Бишкек шаарындагы онкология ооруканасынан химиотерапиясынын биринчи этабын алып, андан соң үйдө дарыгерлердин айтканын жасап 1 жылдай жакшы жүрүштү. Былтыр улам жөтөлүп ооруй бергенинен врачка кайрылганбыз. Развернутый анализ крови деп тапшыргыла деген. Ошону тапшырганда эле бластный клетка кандан чыгып калган.
Кийин Бишкекке барып бир курс химия терапия алып келгенбиз. Балам абал аябай оор болуп, химияны зорго көтөрүп келген. Ошодон кийин биз өз химия терапиядан отказганбыз, себеби врачтар өздөрү дагы химияны көтөрө албайт дешкен. Ошондон улам үйгө алып келип өзүбүз караганбыз. Бирок биринчи курстан кийин глазный клеткалары тазаланып, ремиссияга чыккан балам. Бир жыл жакшы жүрдү, үйдөн уккан билгендерибизди кылып, балам жакшы болуп кетсин деп, жакшы карап, ай сайын анализ тапшыртып жүргөнбүз. Аябай ишендик, жакшы болуп кетет деп, бардык эле жаш баланын организми өскөн сайын жакшы болот, жеңип кетет дешкенден биз үйдө эле жакшы карадык, анализдерди тапшыртып аттык, жакшы чыгып атты. Анан кийин эле бир жылдан кийин козгоп калды. Азыркы учурда эми муктажбыз. Дарыгерлер Элмирзанын операциясы чет өлкөдө жасалуусу керектигин айтышат. Ага көп каражат жумшалат. Азырынча абалына жараша химиотерапия менен канды убактылуу тазалап турушат. Азыркы учурда Индияда, Туркияда кылынат экен. Биз Туркияда клиника менен байланыссак, эң азы $80,000 деп атышат. Ошого кайтыгер карабаган инсандардан, эл журтубуздан, ушу балам жакшы болуп кетишине салымдарын кошушуна суранууга мажбурбуз. Көп түкүрсө көл болот дегендей. Ушу баламдын өмүрүнө кайдыгер карабай жардам берип койса, балам жакшы болуп кетсе деп тилек кылабыз. Өзү негизи баланын оорусу жаман экен. Кичине оорса кандай болосуң, биз уже бир жылдан бери ушу балам күн түнү эмне болуп кетер экен деп карап ойлонуп. Элмирза үй бүлөдө 3 туугандын экинчиси. Ата-энеси Ош облусунун Кара Суу районунун тургундары. Алар учурда колдон келген аракетин жасап, чет өлкөдө жасалуучу операцияга $80,000 каражат издеп жатышат. Андыктан улуу Рамазан айында кайрымдуу инсандардан жардам сурашат. Бул балам экинчи балам. Пересадка кылганга сүйлөштүк. Эме кылса бир $80,000 кетет деп атышат. Пересадка кылыш керек деп атат, аны кылмайсаң баары болбойт деп атышат. Ошо пересадка кылганга ушу урматтуу ушу эл менен жардам сурап, ошондой болуп чыктык. Кайрымдуу элдер болсо жардам берсеңиздер сиздерден. Бизден кайтпаса, Кудай калса Алладан кайтат. Баласын өмүрүн сактап калганга жардам берсеңиздер. Эгерде 6 жаштагы Элмирзанын өмүрүн сактоого салым кошууну каалаган кайрымдуу жарандар болсо, төмөнкү реквизиттер аркылуу каражат которсо болот. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.